ушул кызмат көп элге жакшылыкка кызмат кылсын. Алпордо айылындагы Сугат суу көйгөйүнөн улам жашылдандыруу, дыйканчылык жүргүзүү чоң көйгөй болчу. Жаңы орнотулган насоско Гүлчө дарыясынан 1200 метрге түтүк тартылып, ал айыл башындагы суу кампаны толтурат. Андан айылга бөлүнүп берилет. Эми айыл тургундары үчүн королорунда майда дыйканчылык кылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан тышкары мал жандыгы үчүн тоют камдоодо да кыйынчылыктар болбойт. Биз 90-80 жыл көчкөнбүз бергечи Алпордого. Ошодан бирге суу 90 жылы чейин суу болгон, одан суу жок кылган да. Ошон себептен мына өкмөттөр жардам берет, Корея дейби, да башка мамлекеттерден. Ошон себептен биздин өкмөттөргө биздин элдер арызданып, мына суу чыгып калды Кудай кааласа. Мына эки жактан келгендерге келсек, мына айылдар азыр көп болуп суу чыкпай турганда биз мына өкмөттөр жардам берди. Биздин ашар жол менен болуп атат да бул элдин атынан. Сугат суу системасын ишке киргизүү демилгеси 2019 жылы айылдык активисттер тарабынан көтөрүлүп, Корея Республикасынын Койка ишканасынын Менин айылым пилоттук долбоорунун негизинде ишке ашты. Долбоордун сметалык баасы 7 миллион сомду түзгөн. Бирок Койка уюмунан 1 миллион 742 миң сом, айыл өкмөттөн 232 миң сом бөлүнүп, айыл жашоочулары 120 миң сом жардам көрсөтүшкөн. Кара жумушту айылдын эли өздөрү ашар жолу менен бүтүргөн. 2 жыл мурун башталган долбоор өткөн жылы пандемиядан улам узарып кеткен. Бул иш-чара аябай көп каражатты, көп убакытты, көп мээнетти, эмгекти талап кылгандыктан биз ушул 2021 жылдын 15 апрелинде бүтүрүп өкмөттүн балансына өткөрүп бердик. Бул биздин бүтүрүүбүзгө эң биринчи кедергисин тийгизген бул пандемия болду. Себеби пандемиянын кесепетинен бул иш кыйла артка кетти. Бул проекттин жалпы сметалык баасы 6 миллион 730 миңди түзгөн. Койка программасынан 1 миллион 742 миң акча бөлүнгөн. Өкмөт тарабынан 232 миң акча бөлүндү. Жашоочулар, айылдын жашоочуларынан 122 миң акча, анан жанагындай айылдын жаш балдары тарабынан муундар аралык 64 миң акча. Корея Республикасынын Койка эл аралык уюмунун пилоттук долбооруна өлкөдөгү 30 айыл кирген. Долбоордун бүткөрүлүшүнө чет өлкөдө иштеген мекендештер да акчалай колдоо көрсөткөн. Алпордо айылында Сугат суу системасын иштеп башташы менен Койка уюмунун экинчи долбоору башталат. Анда айылды көрктөндүрүү максатында бактарак отургузулат. Ошол эле айылды өнүктүрүү максатында ушул Алпордо айылын дагы эле ошол Койка эл аралык уюм менен биргеликте өзүбүздүн жашоочулардын салымы менен биргеликте, айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттин салымы менен биргеликте 3 гектарга бак тигип, ал бакта мөмө жемиш өстүрүү, алыны сатып, айылды өнүктүрүү максатта экинчи долбоор иштеп башталат. Кызыл суу айыл өкмөтүндө 5 айыл бар. Жылдан жылга айыл кеңейтилип, жаңы конуштар курулууда. Инфратүзүмдү жакшыртуу жана элеттиктердин жашоо турмушун жеңилдетүүгө аймактарды өнүктүрүү программасынын таасири күч. Жакынкы күндөрү айыл аймактагы 5 айылга таза суу чыгарылат.
Туратбек Садыковдун медицина тармагында иштегенине 45 жыл болду. Дээрлик жарым кылымдык өмүрүн калк саламаттыгын сактоого арнаган. 1976 жылы Фрунзедеги медициналык институтту аяктап, бир нече ооруканаларда иштеген. Көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгер Кара Суу районуна караштуу хирургиялык ооруканада кызмат өтөгөн. Айылга тажрыйбалуу дарыгер керек болгондуктан атайын шаардан чакырылган. Учурда Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылдык ооруканасында башкы дарыгер болуп иштейт. Калк саламаттыгын сактоодо ооруканадагыларга тажрыйбасы менен бөлүшүп, алгылыктуу иш алып барууда. Кара Суу райондук ооруканада көп жыл хирургияда иштедим. Кийин ден соолукка байланыштуу бул жакка келип, ошондон бери ушул жерде больницаны ишин алып кетип атам. Баштагы эски больницабыз өтө начар акыбалда эле. Уну аябай жүгүрүп жүрүп, мына өкмөттүн жардамы менен Кудайга шүгүр жаңы больница куруп алдык. Быйыл декабрь айында ачылды. Бул мамлекеттик бюджеттин эсебинен баардык шарты менен бүтүп, мына ошо толук калкка азыр кызмат кылып атат. Заманбап оорукана 2020 жылы курулуп, иштетүүгө берилген. Тоолуу жерде жайгашкан 2 айыл өкмөттөгү 10 000 калкты тейлейт. Шаардык ооруканалар алыс болгондуктан Өзгөн районуна караштуу Караташ айыл өкмөтүнүн тургундары да бул ооруканада дарыланышат. Бул жерде көп жылдык тажрыйбасы бар, билимдүү, мыкты дарыгерлер сапаттуу кызмат көрсөтөт. Медицинага зарыл болгон жабдуулардын баары бар. Тамак ооруларын аныктоочу аппараттар да жайгаштырылган. Коронавирус илдетине каршы күрөшүү үчүн кычкылтек концентратору да орнотулган. Ушул убакка чейин ооруканада 130га жакын жараны ийгиликтүү дарыланып, мындан сырткары 20га жакын төрөт жүргүзүлгөн. Эми биз бул жерде шартыбыз өтө оорураак, жол кыйыныраак, ошондуктан мына 2 айыл өкмөттүн элин карайбыз. Өзгөн районунун Караташ айыл өкмөтү, Кара Суу районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн общий элдин саны 10 000ге жакындап кетет да. Бүгүнкү күнгө чейин 130га жакын оору жатып чыкты. Бир 20дан ашыгыраак төрөт болду. Мына ушулар баардыгы мына ушул Жакшынакай больницанын баардык шарты менен. Кызыл Суу айылдык ооруканасында бул убакка чейин тез жардам ынасы болгон эмес. Калкка алгачкы жардамды көрсөтүүдө автоунаанын жоктугу негизги көйгөйлөрдүн бири болгон. Оорукананын негизги маселеси чечилип, коңшу Өзбекстан белекке берген 20 тез жардам ынасынын бири бул ооруканага белекке берилди. Тоолуу аймакта жайгашкан оорукана курулгандан бери айыл тургундарынын көйгөйлөрү азайган. Алыскы ооруканаларга барбастан ушул жерде эле дарыланышат. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүдө жаңы ооруканаларды пайдалануу натыйжалуу. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулуу, Ош ТВ жаңылыктар.